Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде учур маселеси, аны мен Фироза Ашымбаева алып барам. Бүгүн биз аймактык кеңештин төрагаларынын ишмердүүлүгү, негизи эле аймактык кеңештин төрагалары аймактын тургундары менен кандай иштерди алып барып жатат. Дал ушул темасында бүгүн сөз кылабыз. Бизге конокко Жаныбек Чолпонбаев, номер 6 Манас Ата аймактык кеңештин төрагасы, ошондой эле Мажит Эрбабаев, номер 3 Сулайман Тоо аймактык кеңештин төрагасы. Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүн студияга келгениңиздер үчүн ыраазычылык. Негизи эле чындап эле аймактык кеңештин төрагалары аймактын тургундары менен иш алып барат. Мындан улам негизи эле сиздердин милдетиңиздер жөнүндө көпчүлүк тургундар да биле бербесе керек. Мажит ага айтсаңыз да, негизи эле аймактык кеңештин төрагалары кандай иштерди алып барат? Алардын негизи ишмердүүлүгү кандай? Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Аймактык кеңеште жумушчулары, аймактык кеңештин төрагалары бийлик менен элди ортосунда көпүрүүдө ишин аткарат. Ошо мэриядан же бир жогору жактан бир кандайдыр токтомдор, жаңылыктар чыккан болсо биз элге жеткиребиз. Элди кандайдыр көйгөй бир суроолору болсо, кандайдыр бир арызлары болсо, ошону биз мына бийликке барып жеткиребиз. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эскертип кетели, биз азыр түз эфирдебиз. Андыктан аймактык кеңештин төрагаларына суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Албетте биз жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Жаныбек ай, сиздин төрага болгонуңузга мен билишимче 3 жыл болду, э? 3 жылдын ичинде негизи өзүңүздүн аймагыңызга кандай иштерди жүргүздүңүз? Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биздин Ош шаар мэриясына караштуу номер 6 Манас Ата аймактык кеңешинде менин жумуш кылганыма 3 жылдын мөөнөтү болуп калды. Мына ушул 3 жылдын мөөнөтүнүн ичинде биз негизинен ошол аймакта жашаган турак жайлардын, аймакта жашаган жашоочулардын жашоо тиричиликтерин жакшыртуу боюнча биз иштерди алып барабыз. Негизги мына ушул 3 жылдын ичинде биздин аймакта деги эле бир жакшы бир жөрөлгөлүү иштер жүргүзүлдү деп айтсам мен жаңылышпаймын. Себеби атап айтып кетсек, ошол эле мен келген жылдар 2015-жылдары могул биздин аймакта аймактык кеңеште жайгашкан 22-23 аэропорт шаарчасында бир жатаканаларыбыз бар, үй бүлөлүк жатаканалар. Ошол жатаканаларыбыздын алдындагы балдар ойноочу аянтчалар жоктугуна байланыштуу биз толеранттуулук коом фонду менен биргеликте 1 миллион 300 миң сомдук Касымбекова 17 көчөсүндө жайгашкан үй бүлөлүк жатакананын алдында, Салиева 2-4 жатаканалык үй бүлөлөрдүн алдында балдар аянтчаларын куруп, ошол жерде бир балдардын ойноо шартына, балдардын эс алуу шартына чоң үй бүлөлөрдү куруп берип келе жатабыз. Рахмат. Негизи буга чейин өзүңүздөр да билесиздер, 2 күн мурда мэр Оштун тазалыгы боюнча аябай өзүнүн сын пикирин айткан, чындап эле тазалыгына канааттанган жок, өзүңүздөр да бирге жүрдүңүздөр. Негизи Мажит агай, айтсаңыз, атайын ошо сиздин аймактык кеңешке да барды, чындап эле тазалыгына такыр канааттанган жок. Бул тазалык иштери боюнча аймакта кандай иштерди алып барып жатасыздар? Эми ар жылы Ош шаар мэринин токтому менен 3 айлык жарыяланат. Ошо биз мынабы кышты чыгышыга кичине биз мына неме болуп карап калдык. Бирок мэрибиз келип туруп, ошо жерлерди көрүп туруп, бизге берген замечанияларын ушу 1 күн 2 күн ичинде мына аткардык, Кудайга шүгүр. Биз основной мындай бир элдерге мына түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Ишкана, мекеме, бир соода түйүндөрү ошо өзлөрүнүн ушу жерлерде ушу тазалыкты сактап, ушу нормаларына карап ушу иштөөсүнү биз талап кылышып турушубуз керек. Керектүү ишканаларга биз вакты менен телефон чалтырып, Ош тазалык ишканасы барбы, же Ош көркөндүрүү, жашылдандыруу комбинаты барбы, ошолорго бир кандайдыр немелер болсо, телефон чалсак, олар келип бизге постоянно жардамын көрсөтүп кетишет. Көрсөтүп кетишет, бирок сиздерге аябай нааразычылыгын билгизбедиби? Анан сиз төрага болгонуңузга 4 жылдын жүзү болуптур. 4 жыл ичинде негизи ошол тургундар менен кеңешип, ошол эле соода түйүндөр менен сүйлөшүп, өзү соода түйүндөр алдын тазалаш керекпи? Алар канча метрге чейин өздөрүнүн алдын тазалаганга милдеттүү? Эми көпчүлүгү мындай арендага келип башка кылып көбүнчө түшүнбөй калат экен. Өзү
өзі жеке үй барбы, сода түйін барбы, өзіні үйден 15 метрге чейин ошо тегерегini ушу тазалап туруш керек ардайым. Эми ушуну биз мындай ардайым талап кылып атабыз. Эми бирок анча мынча мындай барген сайын мына элдерде көпчүлүгү түшүнүп калды, бирок түшүнбөгөндөрү ham бар ичинде. Ошондой ушуларга билен мына постоянно азыр эми иш алып барып туруп, эми Кудай буйрса эми ушулар ушундай ичилерге бир акттар түзүп туруп, ошону мэрияны атайын мына комиссиясыга чыгарыш мындай максаттарыбыз ham бар. Жок эмес, ушундай тазалыкты сактоо боюнча. Рахмат. Жанагы ошондой эле сиздин аймактык кеңешке дагы өзү барды. Чындап эле байгыл топтолуп турган таштандыларды көрүп, аябай нааразычылык сөзүн айтты. Негизи эле аймакты канча күндө бир кыдырып, ошол тазалоо иштерине көңүл бурасыздар? Туура айтасыз. Кечээки мэрдин көчмө жыйынындагы болгон кемчиликтерди мойнубузга алышыбыз керек. Биз бул тазалык боюнча биз 3 күн, 4 күн деп эмес, күнүгө биз эртемененки саат 3-төн 4-төн ош тазалык зеленхоз өздөрүнүн ошол бөлүнгөн жерлерине барып тазалык иштери боюнча иш жүргүзгөн болсо, биздин квартал комитеттер эртемен саат 7-ден баштап ошолордун жүргүзгөн иштери боюнча аркасынан көзөмөлгө алышат. Эми бул жерде кечээки айтылып кеткен кемчиликтер бул чынында мойнубузга алабыз. Ал 2 күндүн ичинде айтылган тапшырмалардын бардыгы орундалып, ал жерлер тазаланып, азыркы убакта жакшы көрүнүш болуп калды. Рахмат. Негизи эле ошол кала башчысы барып, көзөмөл кылмайынча өз милдеттерди аткара берсе болбой беле, Мажит агай? Эми албетте болот, бирок көбүнчө мына биз мына жайын чачынды ушу карлар кеткенден кийин ошо көбүнчө ушундай үйрөнүп калганбыз да. Ошо 3 айлык жарыяланганда ошондон баштап туруп, ошо бир элди ham уюштуруп, өзүбүз ham ушу ар дайым ушу ишти, жумуштарды алып барганы. Бирок эми мына кала башчысы айтты, эми азыр эч кандай мындай субботнийлерге карабастан керек болсо ар күнү ошолорду карап турушубузду айтты. Бирок эми Кудай буйрса мындан кийин ушул иштерди алып барабыз да. Рахмат. Негизи жаныбек айтсаңыз, азыр 3 айлык жарыяланды марттан майга чейин. Негизи сиздердин аймактык кеңеште канча квартал комитет бар, анан 3 ай ичинде кандай иштерди жүргүзөсүздөр? Негизи жыл сайын бул 3 айлык жарыяланат. Кандай иштерди жүргүзүп келдиңиздер эле? Ал эми быйылкы жылга кандай пландар бар? Жаныбек айтсаңыз. Мына кечээки 19 февралда 29 токтом мэриянын токтому чыкты. 3 айлык боюнча жарлык. Биз бул 3 айдын ичинде ошол биздин аймакта жайгашкан турак жайлардын тегерегин, менде негизинен аймактык кеңеште көп кабаттуу үйлөр жайгашкан, жер үйлөр аз. Биз ошол жердеги турак жайлардын арасында жайгашкан, азыр билесиз, бардыгы эле биринчи этажда жайгашкан батирлерлер огород кылып тосуп алышкан. Негизинен биз ошондой жерлерге басым жасайбыз, себеби ал жерге ош тазалыктын дворниктери баягындай доступ жок, ал жерге киргизишпейт. Негизинен биз ошол 3 айдын ичинде именно ошол үйлөр менен, үй башчылары менен, ошол жердеги жашоочулар менен ошол үйдүн тегерегин көрктөндүрүү, жашылдандыруу, гүлдөрдү боюнча зор иштерди алып барабыз дагы. Аягында бир жакшы көрсөтүүлөргө жетебиз. 2017 жылы айтып кетсем, ошондой көрсөтүктөр менен биздин аймактык кеңеш үлгүлүү аймактык кеңешин алганбыз. Ош шаары боюнча 13 аймактык кеңештен үлгүлүү аймактык кеңешти. Кичине кошумча да. Эми бул 3 айлык дегенде 3 этапка бөлүнгөн да. 3 айлыкты мына биринчи этабы мына марттан 1 апрелге чейин ошо арыкты иштерин тазалоо, жаңы дарактарды эгүү, гүлдөрдү эгүү, ушундай бир иштер менен мындай алектанабыз да. Ушу 1 апрелден кийин уже биз башка бир экинчи этапка өтөбүз уже. Дарактарды акташ керек, мына көбүнчө мына тосмалар бар, уларды мына сырдаш керек. Ошонго окшогон бир иштерди мына өзү мэрия тарабынан өзү бекитип коюлган уже кайсы ишкана мекемелерге. Бирок ошолорду көзөмөл биз аймактык кеңештерди. Ошо биз ошолорду карап, ошо бир эстен чыгып калса, ошо ишканага бир телефон чалып, же өзүбүз барып туруп ушу мынаны аткарыш керек деген бир иштерди биз ham ушуну кылышыбыз керек.
Ошо этап менен болот да. Өзү 1 марттан ошо 1 апрелге чейин ошо бүт арыктарды чыгарып, таштандыларды шаардан ташкарыга чыгарып, ошолорду тазалоо максатта. Рахмат, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз эскертип кетели. Биз азыр түз эфирдебиз, андыктан суроолоруңуздар болсо экрандагы номерге чалып, сурооңуздарды калтырсаңыздар болот. Негизи Жаныбек агай, сиздин аймактык кеңеште канча түтүн бар? Анан негизи эле ошол сиздин аймагыңызда кандай элдин көйгөйлөрү бар? Бизде негизинен 103 көп кабаттуу үй бар. Анын ичинде ошол 6595 батир жашоочулар жашайт. Биздин Манас Ата аймактык кеңешинде жайгашкан турак жайлар негизинен 60-70 жылда жасалган, курулган көп кабаттуу үйлөр болгондуктан алардын эскилиги жетип, ошол тамдарынан суу аккан малдары бар. Азыркы убакта биз ошол жерде жашаган жашоочулар менен биргеликте демилге көтөрүп, ошол жерден акча каражаттарын жыйнашып, мэрия тараптан 30% каржылоо менен биргеликте азыр чатырларын жабуу жүрүп атат. Эң негизги биздин көйгөйлүү маселе ошол чатырчалар. Анан ошо менен эле бирге мына айтып кетпедим башында, бизде негизинен 23 үй бүлөлүк жатаканалар бар. Ошолордун эң жашоо шарты, оор себеби секция болуп жашашат. Ал жерлерде көпчүлүк жерлерде баягы ошол жердеги секцияда жашаган бардык 5 квартира болгон болсо, алардын өздөрүнүн кухнясы, анан өздөрүнүн душевойлору болот. Кийинки мезгилдерде ошолорду бирөөлөр өздүк кылып алышып, кухняны өздүк кылып алып, душевойду өздүк кылып алып, ошол жерде көп маселелер жаралып, азыркы убактарда ошол жерде жашоочулардын жазган арызынын негизинде ошол душевой, кухнялар азыр баягы баары колдоно турган болуп чечилип, бардыгы бошотулуп келишет. Негизги көйгөйлүү маселе азыр чечилип келатат. Кудай буйрса, алдыга жылыштар болот деп ойлойм. Рахмат, Мажит агай, сиздин аймактык кеңеште канча түтүн бар? Анан негизи сиздер аймактык кеңештин төрагалары атайын аймактын тургундары менен иш алып барасыздар. Аймактын көйгөйлөрүн сиздер ошо тиешелүү жетекчилерге алып чыгасыздар. Негизи эле 2017-жылы сиздин аймактык кеңеште тургундар кандай көйгөйлөр менен кайрылды? Анан кандай тиешелүү жетекчилерге кайрылып чечип бердиңиз? Бизде основной мына шаарыбыздын жетекчисинин бир принципи бар да. Шаар болуш үчүн ошол жерде канализация болуш керек, шуну жарактандыруу болуш керек, суусу болуш керек деп бизге мына 2016-жылы шаар башчыбыз мына Ошто Кыргыз көчөсүгө 1 километр 200 метр узунлукта канализационный коллектор өткөрүп берди. Өткөрүп берип, эми ушу ички көчөлөрүбүз, мына 24 чоң көчөлөрүбүз бар, ички көчөлөр. Булар эми ушу канализация түтүкчөлөргө мына уланыш керек. Өткөнкү жылы мынабы ушу элдер тарабынан өзлөрү бир кичине мына акча чогултат көчөлөрдү ичине. Чогултуп, буларды ушу проект сметаларын жасалгандан кийин биз мэриягө кайрылсак, мэрия дагы 30% ушуга бир акча каражатын ажыратып берип атат. Шулардан бизде уже 2017-жылда бир 6-7 көчөбүз уже мынандай ушу канализация түтүкчөсүгө уланды. Эми бу дегени азыркы күндө дагы бийилге дагы мынандай көп пландар бар. Ошо мына Мамажан көчө деп коебуз, ичинде мына Давыдов көчөлөрү бар, ичинде мына Нематов көчөлөрү бар. Булар баары азыр көпчүлүк элдер, азыр мына Новый Тельман көчөсү бар, Парижский коммуна деген көчөлөр бар. Ошолор көпчүлүгү мынандай азыр акча жыйнап атат. Эми ушулар сметасын жасап, биз аркылуу мына кайрылса, биз мэриягө кайрылып туруп, ошо эл чогулткан акчасыны мэрияны атайын комиссиясы текшерет. Текшергенде ушул 70% ошо акчасы чогулган болсо, ушуга карап туруп 30%-ны ошо шаар мэриясынан ошо бөлүп берип атат. Ошо көйгөйлөрүбүз основной ошо. Бизде суу бар, газ бар. Газды бизден баш 99% газ бар десем туура болот. Ошо шаардын ортосунда. Суу маселеси да бизде проблема жок шаардын ортосунда. Эми мына көп кабаттуу үйлөр боюнча, чатырларды жабуу боюнча кайрылган өткөн 2017-жылда 3 мынандай көп кабаттуу үйдөн кайрылышкан. Буларды шаар мэриясыга биз ошо бир бүт документтерди тапшырып, ошолорго
атайын ушу 30% акчасына мэрия тарабынан ажыратып берилди уже. Ал чатырлар жабылдыбы аны? Ооба, чатырлар жабылып, ошолор бүттү уже. Ошондо канча көп кабаттуу үйдүн чатыры жабылды ошондо? Азыр өткөнкү жылда мына 3 көп кабаттуу үйдүкени ошо чатырларыны ошо бир эл өзү кайрылып келип ушунга аракет кылса, мэрия колдоп атат да. Азыр подвалды көп оңдойын десе подвалдарды оңдоп атат. Эми мына 17-жыл болгон жок, мына 16-жылдары мына даже мына Алиева көчөлөрдө ошо подвалдарын оңдоого эми 50% акчасын ошо мэрия тарабынан ажыратып, ошолорду түтүкчөлөргө чейин жаңылап ошо оңдогондар бар. Şu köprü el tarafından uyuşkanlığı yok da köbünçe. Bir köbünçe bana şarda ortası bo'lgan üçün köbünçe mınanda kvartirantlar yaşaydı. Oşo yerde oşo çatırını javam dese 1-2-3 mınanda постоянно yaşauvchilar бар. Berkiler kvartirant bo'lgan üçün köbünçe bana uyuşturup sırası mınanda akça çoğultup smeta kılıp şunu kelişkeni немеси жоқ. Ата bizde köbünçe mınanda köp çatırlarımız жақсы. Бирок анча-мынча ушундай көйгөйлөр жок эмес, бар эми. Өткөнкү жылда, 10 жылы 3 чатырды мынандай акчасын берип жабылды алар. Рахмат. Жаныбек айтсаңыз, аймактык кеңештин төрагалары, сиз өзүңүз баягы инвестиция тартуу боюнча кандай иштерди алып жатасыздар? Кандай иштер жүрүп жатат негизи кварталдык комитети менен биргеликте? Биз инвестиция тартуу боюнча азыркы убакта мына ПРООН менен анан ОБС менен биргеликте биз бир жакшы долбоорлорду алкагында иштеп атабыз. Кудай буйрса мына ушул быйылкы президентибиздин жарлыгы бар, аймактарды өнүктүрүү боюнча ошол алкак негизинде ушул эки бейөкмөт уюмдар менен эки долбоорубузду өткөрүп алган болсок, биз быйылкы жылы жакшы эле иштерди аткарган болобуз. Сиз мурунку жылдарда айтып кетиңизчи, мурун мисалы сиз өзүңүз негизи төрага болгонуңузга 3 жыл болду. 3 жыл ичинде кандай иштер жүрдү? Эми биз негизинен ошол баягы бизде Разакова сквери бар, кийин болсо Семетей кинотеатрынын жанында Семетей эс алуу багын неме кылганда ошол жерде биз Юзеф Ош ушулар менен биргеликте иш алып барып, ошол жердеги жаштар эс алуучу өзүнчө бир отдельный бир бурчтарды бөлүп, ошолор менен биргеликте иш алып бардык. Рахмат. Жана Мажит ага айтсаңыз сиз. Бизде ошону бейөкмөт уюмдар менен көп проекттер жазабыз. Шунун негизинде мына областной библиотеканын жанында скверди толеранттуулук фондунун колдоосу, мэриянын колдоосу, көрктөндүрүү, жашылдандырууну ишканасыны биргеликте ошо сквер мына азыркы күндө оңдолуп, мына жакшы бир келген меймандарга да көрсөткөнү жараша турган жакшы сквер болуп калды. Ошо бир 2 миллионго жакын ошондо толеранттуулук фонду бизге акча ажыратып берди өкмөт уюмдардан. Мындан сырткары азыркы күндө 2017-жылы şu толеранттуулук фондуга дагы эле биз мындай проект жазып келгенибизге, мына бизи аймак кеңеште кеңсеси жок болчу. Биз мектепте бир класста отурчу элек да. Ошо толеранттуулук фонду азыр 1 миллион 100 миң сом акча бизге ажыратып берди. Мэрия тарабынан ham 623 миң акча ажыратып берди. Азыр мына кеңсебиз Кудай буйрса бүтүп калайын деди. Биз şu bir Mart ayının ahırlarında şunu açalabыз деген bir şu bir niyetimiz var. Kuday buyursa şu nimelerden nime болады. Өткен жылы даже biz mana Kızılay коому bilen birge işledik. Ular bizge şu жылда ahırda 2000 евро акчасын каражатына бөлүп берди. Бирок ошо биз 2000 евро каражатке ошо Курманжан ата көчөсүгө Киргизский şu остановкасы бар, ошо жерде 75 метр узундукта мындай лоток орнотуп койдук. Ошо bir 2000 еврого. Эми Кудай буйрса быйылам мынандай бир ар кыл өкмөт уюмдарга бир кайрылмакчыбыз. Эми мүмкүнчүлүк болуп калса ушу миллиарды тартып алабыз. Рахмат. Эскертип кетели, урматтуу телегөрүүчүлөр, Учур маселеси программасында бүгүн биз аймактык кеңештин төрагаларынын ишмердүүлүгү жөнүндө сөз кылып жатабыз. Андыктан сиздердин суроолоруңуздар болсо экрандагы номерлерге байланышка чыгып суроо берсеңиздер болот. Негизи Жаныбек агай, биз суроону атсак да, азыркы учурда бир телегөрүүчүбүз дагы СМС аркылуу суроо берген. Бул камсыздандыруу боюнча кандай иштерди жүрүп жатат? Мен бир документ алайын деп барсам, сенин камсыздандыруу полисиң жок, бербей койду дейт. Ошондой иштер жүрүп жатабы? Негизи эле камсыздандыруу боюнча сиздердин аймактык кеңеште кандай иштер жүрүп жатат? Туура, азыркы убакта мамлекеттик камсыздандыруу боюнча бизде бир чоң көйгөй жаралып жатат. Себеби биз
азыркы убакта ушул жашоочуларга толук маалыматтарды жеткирүү менен гана бир азыраак гана жашоочулар менен биргеликте камсыздандырууну өткөрдүк. Себеби бул жерде мындай түшүнбөстүк болуп атат да. Бул көп кабаттуу үйлөрдө негизинен камсыздандырууну баягы негизинен ал жерде критерийлери бар. Суу каптоо, жер титирөө, башкалар деп жанагы көпчүлүгү баягы көп кабаттуу үйдө жашагандар эми баягы кырсык айтып келбейт. Ошондон оолак болушу эле анан бизге андай нерселер жаралбайт деген негизде мен камсыздандыруудан өтпөйм анамына дейт да. Мен ушул сиздин берген сурооңузда мен жашоочуларга кайрылып кетмекмин. Бул биздин аймагыбызда бир эле ушул Ош шаарындагы бир кырсыкка эмес. Эгер ошол камсыздандыруудан топтолгон каражаттар биздин айтып эч ким билбейт, бул табигый кырсык айтып келбейт. Ошон үчүн бир башка бир биздин аймагыбызда башка жерлерде болгон анча-мынча ошондой бир көйгөйлүү маселелерде, жаралган жерлерде бизден болгон жардам деп билсек болот да. Ошон үчүн мен жашоочуларга, биздин аймакта жашоочуларга дагы бир жолу айтып кетмекмин. Бул камсыздандырууну сөзсүз өткөрүш керек. Себеби бизде Ош шаарынын мэриясында ушул мамлекеттик камсыздандыруу боюнча өткөн жыйындарда протоколдук тапшырмалар бар. Ошондой бир аныктамаларды, ушундай жашаганда тууралуу справкалар боюнча только ошол үйлөрдүн камсыздандыруу өткөндөн кийин гана берүүгө болот деп. А так биз ал жерде эгер үйүн камсыздандырбаса биз тактама бербейсиздер. Тактамаларды берүүгө акыбыз жок. Рахмат. Чындап эле жогоруда сөз кылып кетпедикпи? Быйылкы жылды президентибиз аймактарды өнүктүрүү жылы деп кабыл алды. Бул 2 ай болду. Негизи 2 ай ичинде сиздердин аймактык кеңеште кандай иштер жүрүп жатат бул боюнча? Анан алдыда пландарыңыздар кандай? Албетте биз аймак кеңештер ham өзүбүз мына план жазып туруп, мэрияга ошо вице-мэрлерге ошону бир тастыктатып неме кылабыз. Эми аймак кеңештерде бизде основной мынандай өнүктүрүү боюнча пландар жазабыз. Эми азыркы күндө биздики мынандай мына Сулаймонтов аймак кеңеши шаардын ортосунда жайгашкан болуп туруп, өнүктүрүү боюнча мынандай көбүнчө биз мына ушу бир элдерде мынандай бир тейлөө, ушу мына баягы айтып кеттим, ошо канализациясы барбы, ошо суу түтүктөрү барбы, ошо бир мынандай зым мынандай столбаларда чубалдылар барбы, ошолорду боюнча мынандай проектлар берге мына жазып атабыз. И мен айтып өтүп кетейин дегеним, бизде эми көбүнчө мынандай бир планга киргизип туруп, азыр мына бизде 2 мынандай аварийный домдорубуз бар да, биз аймак кеңеште. Ошо аварийный домдор менен ошо жашоочулар менен бир мына жумуштарды мына МЧС алып барып атат, мэрия и аймак кеңеш биз алып барып атабыз. Азыркы күндө мына ушу Дамкомдун айтышы боюнча көпчүлүгү уже ушу разы болуп калды. Мына 264 дом бар мына Араванскийде. Ошо бул үйдү мына жарылып кеткен эми Кудай көрсөтпөсүн, эми бир жамандык болсо ушу көбүнчө азыр мына ушу иш алып барып атабыз. Кудай буйруп калса, ошо бир өнүктүрүү жылында ушу үйдөгүлөрдү ушу жаңадан үй курулуп, şu адамдар жаңы үй болуп калсын деген бир максат ниеттерибиз жок. Рахмат. Жаныбек ай, таза коо макулдуу шаар долбоору боюнча кандай иштер жүрүп жатат сиздин аймакта? Бизде жаңы доорго 40 кадам президентибиздин жарлыгы боюнча аймактарды өнүктүрүү алкагы боюнча биз негизинен иш пландарды түздүк. Жогоруда айтып өткөндөй бизде негизинен көп кабаттуу үйлөр, биз эң негизгиси көп кабаттуу үйлөрдүн азыркы убакта жер төлөлөрүндө чоң көйгөйлөр жаралып турат. Биз ошол аймактарды өнүктүрүү алкагында ошол жер төлөлөр боюнча быйыл жакшы иш алып барабыз. Ошону менен биргеликте бизде көп кабаттуу үйлөр болгондуктан биздин эң өкүнүчтүү жер ошол балдар ойночу аянтчалар жок болгондугунан биз азыр 13 дон үйдүн алдына, көп кабаттуу үйлөрдүн алдында балдар аянтчасын курууга биз иш планга киргиздик. Кудай кааласа, мына ушул жогоруда айтылган иш пландарыбыз аткарылып калган болсо, биз мына ушул жаңы доорго 40 кадам аймактарды өнүктүрүү жылы алкагындагы иштерди бир жакшы бир жөрөлгөн менен иш аткардык деп
эсептейбиз. Рахмат. Негизи биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып бара жатат. Негизи биз бүгүнкү программаны атайын баягы шаардын тазалыгы боюнча көпчүлүгү басым жасагандыктан жанагы кыскача айтып кетсеңиздер да көңүлүңүздөргө тең суроо. Биз таза шаарды кантип сактап калабыз эл менен биргеликте сиздин оюңуз боюнча? Эми таза шаар үчүн ар бир жашоочу күрөшүш керек, ар бир жаран күрөшүш керек. Биз бир жакты тазалап, экинчи жакты уже тазалагыча биринчи тазалаган жагыбыз булганып атат. Ошон үчүн мен мына ушул биздин аймакта жашаган жашоочуларга айтышыбыз керек. Бул биз баарыбыз жапа-тырмак, биздин мэрибиз айтып кетти. Бул шаар баарыбыздыкы. Шаар үчүн ар бир жаран, ар бир жашоочу күрөшкөн болсо, биз шаарыбызды таза кармап, бир жогорудагы бир башка бир шаарларга бир окшоштуруп, бир таза шаарга айландырып алсак болот. Рахмат. Кыскача. Кыскача мен айтайын десем, ушу биз эми эскилерде мынандай бир макал сөзөн бар. Шаарды тургундары ушу сайды ташы дейди. Суу кетет, бирок таш калат. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, эл буну туура түшүнүп, даже бир башка жерден келген адамды бир жерди ыйплас кылып аткан болсо, ошону барып туруп тартынбастан айтып туруп, сен мунаны мындай кылба, бу жерди шаарды тазалык сакташыбыз керек деген сөздөрдү ар бир жаран ошону айтса, биз шаарыбызды бир анча бир тазалыкка алып келсек болушу мүмкүн да. Рахмат. Рахмат, бүгүнкү биздин студиябызга келип бергениңиздер үчүн да бир жолу ыраазычылык билгизем, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз аймактык кеңештин төрагаларынын ишмердүүлүгү жөнүндө сөз кылдык. Кийинки эфирден жолукканга чейин саламатта калыңыздар.